Биздин эрага чейин 4-ыкылымда Кытай тарыхчысы Суанжун Орто Азиядагы жер астындагы күмүш шаар тууралуу өз эмгегине жазып калтырган. Баяндалган күмүш шаары азыркы Баткен облусунун Самаркандек айылында жайгашкан. Онуруулары 4-9-ыкылымдарда күмүш өндүрүү үчүн аталган айылдын Шадымир коктусун казышкан. Анткени бул аймак күмүш кенине бай келген. Бул жердин туруштуруп аты эле мына көрбөйсүңөрбү? Күмүш жалтырап турат. Демек, күмүш бар таш эч качан көчпөйт. Себеби ал бекем кармайт экен дагы, буга алгы тирөөч койбой эле казып кирип неме кылса боло бере тургандыгы мына өзүңөр көзүңөр менен көрүңөр. Гундардын күмүш шахтасы фарсы тилинде Канигун деп аталып, узундугу алигече белгисиз. Болжолдуу түрдө 300 чакырым деп айтылат. Бул үңкүрдө изилдөө үчүн 1988-1920 жылы орус окумуштуулары келишкен. Бирок аларда аянтын так аныктай алышкан эмес. Биз азыр Канигун үңкүрүндөгү 100 метр тереңдикке түштүк. Бул жерде үңкүр ар тарапка багыттар кеткен, мындай болуп. Бирок алар кайсыл жерге чейин баргандыгы так эмес. Бирок 9 эшиги аныкталган. Окумуштуулар изилдешкен, күнүнө 1 метрден казганда деле мына ушул кенде бул 300 километр болуш керек деп. Мунун өзү 9 жолу чыга турган мындай эшиктери табылган, бирок бир дагы окумуштуу ал мына акыр аягына чейин так далилдеп кандайдыр бир тыянакты бизге бере элек. Бай тарыхты камтып, бирок сырын ачпаган үңкүргө Баткен мамлекеттик университетинин окутуучулары, жергиликтүү тарыхчылар менен биргеликте экспедиция жүргүзүштү. Жыйынтыгында аны Сулаймантоо музейи сыяктуу тарыхый жайга айлантуу сунушун көтөрүштү. Муну ишке ашырууга акча табуу жагы гана калды. Жакында өкмөткө каржы ажыратуу боюнча кайрылуу жиберилет. Тарых, маданият, адеп жылы деп мына берип атабыз, бирок ошого биз мына көчмөндөр дейбиз, башка дейбиз, оюндар деп, бирок биздин ушундай байлык кенибиз жаткан, ушундай жерлерибизди көрсөтпөйт атта, биз эч бир жерден бир мен өзүм көрүп ынанбай атам да. Маалыматтарга караганда жергиликтүүлөр Барса келбес үңкүрү деп аталган күмүш шахтасынын айланасынан сайыз убагында күмүш өндүрүлүп турган. Ал Чымкент шаарында кайра иштетилип, 1 тонна рудадан 15 килограмм күмүш алынган. Бирок жер астынан суу көтөрүлгөндүктөн иш кайра токтоп калган. Үңкүрдүн 30 чакырымына барганда дарыянын шары угулуп, ал Сыр дарыясына кошулат дегенде аңыз кеп айтылат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.